Assalamu alaikum. Mынакей, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына бүгүнкү күндө ошол прививкадан ысытмасы көтөрүлүп, өзү арык бала экен. Анан ан сайын өзүн таштап арыктап, кыйла мындай неме болуп калыптыр да. Анан бул келгенден кийин ысытмалап, ордунан тура албай жатып калыптыр. Эми ошол нерсени мисалы мектептеги эжекелер, анан сайып аткан адам мындай ойлонуп туруп сайса болбойбу экен. Мындай эжекесинен же апасынан сурабаса, же үйүндөгүлөр атасынан сурабаса, эмне бул силерге жетим бала беле, же көчөдө детдомский бала беле? Сен неме болгондо кандай болду мындай? Сенден сурабай эле сайып коюшту, кандай? Жүгүрүп келатканда эле кармап сайып койду, кандай кылды? Жок, ошо саябыз деди эле. Доктурлар келдилер. Саябыз кол 2011 деп. Кийин 2011 саат кийин. Анан Анан биз алып келип бирден сайдырды. баардыгыңарды бирден алып келип сайдырдыбы? Мен сайдырбайм десеңер не дейт? Ошо сайдыра бер деди. Анан сайып койду анан. Анан сайгандан кийин не болду? Сайдыргандан кийин ооруп калдым. Оорудуңбу? Мындай өзүң басып жүрө албай калдыңбы? Тура албай калдым ордуман. Ыйладың анан. Эжекең сенден кабар алып келди көбөдүбү? Жок, Сайган доктор да кабар алып келбедиби? жок. Мына туугандар, бул бала ден соолугуна бир нерсе болуп, силердин прививкаңардын айынан ушундай болуп кала турган болсочу, керт башыңар менен бир жооп бересиңер.